Бизде эмне үчүн көптөн бери чыкпай калды десеңиздер, анда эмесе башынан айтып берейин. Өзүңүздөр билгендей жакында эле Темиров Лайф жана айтайт десе кызматкерлерибизди ички иштер башкармалыгынын 10-отделдин кызматкерлери түндү жабынып 16 январда таңкы саат 6 чамаларында кылмышкерди кармашкандай эле үйлөрүнө кирип, үйлөрүн тинтүүгө алышып жана МВДга алып кетишкен. Өзүңүздөр билгендей Темиров Лайф айтайт десе жааматы атка минерлердин жемкорлугун жана туугандары кайсыл кызматта отурганын чагылдырып келген. Биздин айтайт десе YouTube каналына кирсеңиздер ноябрда Нарматованы ачылган байлыктары Матраимов менен байланышы бар деген видео материалды чагылдырганбыз. Мындан сырткары тиркемеде Элмираны Нарматованын кызы деп сактагандар да көргөнгө болот. Эң кызыгы Матраимовдордун деген маалымат чыкты. Нарматов өзү дагы Матраимовдорду жактап келет. Райымбек Матраимов жөнүндө мындай коррупциялык схемада жала жапкандын өзү мындай туура келбейт да. Нарматованын Райым миллиондун макташынын жөнү бар экен. Көрсөк анын уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматында кадрлык резервинде катарында турат. Ал эми дагы бир уулу Азатбек Нурдинов жакында эле кармалган. Андан көп өтпөй эле Арча медиа биздин башкы директорду Махабат Тажибек кызын Матраимов, Көлбаев мафиясы кайсыл чиновниктер жана депутаттар байланышы бар деген маегине чакырышкан. Махабат айым, сиздердин айт каналдын иликтөөсүнө ылайык ошо депутат Надира Нарматованын Райымбек Матраимов менен болгон байланышы тууралуу айтылыптыр да. Эл өкүлүнүн дагы бажы кызматынын мурдагы ошо төрагасынын мурдагы орун басары менен алакасы тууралуу кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз ошо иликтөөдө айтылгандай. Биз буга чейин Надира Нарматованын сөз эркиндигине жана ошондой эле журналист, бейөкмөт уюмдарга аябай активдүү каршы чыгып жүргөнүн көп эле байкаганбыз. Андан сырткары буга чейин ал ушул Райымбек Матраимовду актап жактап жана ошондой эле ага карата журналисттер тарабынан кандайдыр бир каралоолор, жала жабуу болуп атат деген да көп ал тараптан комментарийлерди угуп келгенбиз. Мына ошого байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечегинин баягы өнүгүү өсүү максатынын натыйжасында биз иликтөө чыгарып чыктык. Ал жерде Надира Нарматова өзүнүн Facebook баракчасында же болбосо башка баракчаларда ошондой эле башка ЖМК өкүлдөрүнө ар түрдүү ар кандай Райымбек Матраимовду мактап жактаган жана ошондой эле аны актаган интервьюларын берип келгенин байкаганбыз. Ошол кезде Темиров Лайфка Гаврилов Алексей кайрылган. Анын айтымына караганда МВДнын министри Улан Ниязбековдун кылмыштарга байланышы бар деп ошол жөнүндө иликтөө жазуубузду суранган. Анын маалыматын биз текшерип чыгып, чынында маалымат көп болгондуктан Гаврилов Алексейге ачык аян түзүп бергенбиз. Приняла к производству. Ниязбеков отказался. Но 7 сентября 2020 года, уже после окончания пандемии, когда он пока еще возглавлял 7-е главное управление МВД, она вынесла судебный акт в его же пользу, хотя человек отказался от своих исковых требований, потому что моя покойная мать за день до его подачи его заявления переоформила на его телохранителя Нияза Курманкулова, чемпиона Кыргызстана по кокбыру, по кыргыз-курешу, который сейчас является его главным телохранителем, уроженец Таласской области, свой земельный участок, который ей принадлежал на праве частной собственности в селе Коровой Долинка, а также передала одну машину свою в счет погашения моих долгов, и тем самым наши долговые отношения с Ниязбековым были урегулированы, иначе он бы никогда в жизни не забрал бы свое заявление сюда и до последнего, и мою квартиру вместе со всей бытовой техникой дальше реализовывал бы и получал свои денежные средства. Гаврилов берген документтерге таянсак, МВДнын министри Улан Ниязбековдун көптөгөн кылмыштарга байланышы бар экени билинди. Ошентип 1,5 сааттык видеону экиге бөлүп, грабит, отбирает бизнес жана Ниязбеков хочет скрыть правду, удалив видео деген материал Темиров Лайф YouTube каналына чыгып, элге жарыя болгон. Позже я стал заниматься импортом ГСМ и автоперевозками по СНГ. Тогда Ниязбеков познакомил меня со своим дядей, известным трейдером ГСМ Маликом, который ранее уже был в репортажах расследований Темиров Лайф, у которого была совместная с
Чекирбаев и Алмакан – автозаправочная станция под названием «Москва» в селе Петровка. Далее они расстались после судебной тяжбы в пользу дяди Ниязбекова. И теперь мне становится ясно, почему. Видимо, что они тоже в судах добились, чтобы у данной женщины отобрать заправку. Ошентип Надира Нарматова Улан Ниязбековдун кабинетине жашынып барып, мыйзамды унутуп калганбы же өздөрүн кудай сезип алышкандай, Темиров Лайф айтайт десенин директору Махабат Тажибек кызы жана Арча медианын журналисти Кундуз Жолдобаева экөө ар намысыма шек келтирди деп Улан Ниязбековго арызы менен барган. Сегодня утром позвонили Кундуз Жолдобаевой, ведущей редакции Арча медиа, представитель Первомайского РУВД. Он сообщил, что хочет вручить ей повестку на допрос. Когда она спросила, по какому вопросу, он сказал, что это как... Он спросил у нее, нет ли у нее конфликтов с депутатом Нарматовой, и упомянул имя Махабат, супруги Болота Темирова. Ну и, исходя из этого, нам стало ясно, что речь идет о эфире, который набрал очень много просмотров, был очень резонансным. Эфир, который вела Кундуз Жолдобаева, а гостем была Махабат. Вот. Ошол убакытта Махабат Тажибек кызы Кыргызстанда болбогондугунан байланыштуу. Улан Ниязбековдун сүйүнчү катын албай калып, кийинчерээк Бишкекке кайтып келгенден кийин Тажибек кызы видео кайрылуу жасаган. Бийлиги бар адам намысына, уятына, баркына шек келтирбейт. Четке чыгып кетсем эле келбейт деп ойлогонсуңар. Жаштарды эшалондоп кетирем дегенде мени да кетиргиңер келди. Өзүңөр колуңар менен жасаган нерсени мойнуңар менен тарткыңар келбейт. Анан биз менен алышасыңар. Ушак айтып уялбаган, андан башкадан уяласыңар. Силер бири-бириңердин төшөк оюнуңарды аңдып кумар ала бергиле. Бирок бизге сунуштабагыла. Эркектин сөз өлгүчө өз өлгөн артык. Эмне үчүн карапайым адамдарды эле камап атасыңар? Эмне үчүн карапайым адамдарды эле камап, башчыларды камабайсыңар? Жөнөкөй кызматкерлер соттолууда. Эмне үчүн Ниязбеков, Нарматова, Акылбек Жапаров, Матраимов жана башкасы камалбайт? Карапайым элдин балдарын эле кылтакка илинүүдө. Чындыкты сүйлөгөндөрдү четинен камап жатасыңар. Элди тандоо калбады. Эптеп күн өткөргөндөн башка. Намустуу жарандардын баардыгын дүйнөгө тентиттиңер. Акыркы жолу революция кылганыңарда мамлекеттүүлүктү аз жерден жоготуп ала жаздадык. Эскилер кетпей эле кайра-кайра төңкөрүш боло берсе, орун алмашуудан сумма өзгөрбөсүнө күбө болуп келе жатабыз. Силердин төңкөрүшүңөрдөн өзүңөр эле байыбасаңар, эл куурап эле жашап атат. Силердин төңкөрүшүңөрдөн баягы эле адамдар келип жатат. Эл тажап бүттү. Бизге бул жол менен декабрь айында Telegram аркылуу бир жашыруун номер Шайырбек Ташиевдин казинодо отурган видеосун жөнөтүшкөн. 29 декабрда Ташиевди Ниязбеков бач таба кылып жатабы деген видео материал жарыялаганбыз. Себеби ошол убакытта биз Ниязбеков боюнча документтерди топтогонбуз. Бизге Улан Ниязбеков боюнча документтер анын жеке ишинен жөнөтүлдү. Адистер эмнегедир иштөө менен наам алуу мөөнөтү дал келбейт деши мүмкүн. Мен эсептөөлөрдү комментарийге коштум. Буга чейин мөөнөтүнө мурда 2 жолу расмий наамдарды алган. 2 жолу мөөнөтүнө мурда наам алуу мыйзамда тыюу салынган. Ошондуктан мыйзамсыз түрдө жогорулатылган айлык алып, айырмасын кайтарып берип 331 күндүк айырманы кайтарып берген. Бирок полковник наамы алынган эмес. Квитанция болсо так ошол жерде экен. Улан Ниязбековго карата жасалма аскер билетин алганы үчүн козголгон ишти жабуу тууралуу токтомду жиберишти. Ал токтомдо эскирүү мөөнөтү өтүп кетип, иш козгоодон да баш тартылгандыгы жазылган. Улан Ниязбековду Болот Темировдой кылып эч кандай депортация кылган эмес. Кызматтан бошоткон жок. Жада калса аскердик билетин жокко чыгарышкан эмес. Ооба, мыйзамсыз алынган наамдар боюнча иш козгоодон баш тартышкан. Ушуну биз документтерден билдик. Ал эми майда чүйдөсүнө чейин жазайын деген чечимге келдим. Улан Ниязбеков, Надира Нарматова, Акылбек Жапаров, Бакиев,
Камчы Көлбаев жана Матраимов тууралуу видео материалдарыбыз чыккандан кийин бул видеону бизге жөнөтүшкөн. Бул видеону жарыяласак мурункудай кылып баардыгын Камчыбек Ташиевке шылтап камакка алып, жасалма кылмыш иштерин токуйбуз деген ойлору болгон. Алар Шайырбек Ташиев чет өлкөдөгү казинолордун биринде иракча каражатын уттуруп жибергенин белгилешкен. Бирок алар канча акча уттурганын айтышкан эмес. Алар канча акча уттурганын далилдей алган эмес. Мындан дагы ыплас видеолорду жөнөтүшкөн. Бул видеолор жашыруун номер аркылуу Телеграмдан жөнөтүлүп, кайра өчүрүлгөн. 2024 жыл жумушка келелекте эле биздин редакцияга Кыргызстандын бир жараны мени 2-1 белгисиз жаран шефтин машинасын бекер оңдоп бер деп сабап качып кетишти деп кайрылган. Милиция жабырлануучунун арызынын негизинде Lexus 570 үлгүсүндөгү 01 KG 630 AND номерлүү машинаны аныктаган. Көрсө, машина биздин сүттөн ак, кебезден жумшак Дастан Жумабековдун аялына катталган экен. А жабырлануучуну сабагандар Усупбеков Алмаз Сыдыкович жана Жунусов Азамат Муратович болуп чыкты. Жунусов кайыптан бүткөн окшойт. Аны дароо эле кое беришип жиберишкен. А Усупбеков болсо кайыпка ишенбейби, Айтор аны Аламедин райондук соту эч жакка кетпөө тил каты менен кое берген. Актанса актана беришсин, алар атка минерлердин көнгөн адаты. Ошентип баягы эле трансформаторун доолаган Надира Нарматова Махабат жана Кундуз Жолдобаеванын соту болот. Түз эфир боюнча. Түз эфир боюнча? Түз эфир боюнча Матраимов жана Көлбаевдин менен байланышы бар саясатчылар боюнча болгон. Андан сырткары Надира Нарматованын биз айтайт десе каналында чыгарган анын Нурмухаммед деген баласы жана анын балдары ошондой эле анын буга чейин 2013 жылдан баштап ачык булактарга каршы чыгып жүргөндөрү боюнча ошондой эле Матраимовду мактап жактап чыкканы боюнча интервью болгон, түз эфир болгон. Уялып бети чыдабай кеттиби Надира Нарматова сот отурумга катышкан жок. Садыр Жапаров айтмакчы көз ачыктай эле соттон утулуп калаарын билгенби, Айтор сот Махабат жана Кундуз айымдардын тарабына чечим чыгарып, сот залынан кой беришкен. Беренесине көрсөтүлгөн укугун жасоодо айыпталган Тажибек кызы Махабаттын иши боюнча өндүрүш кыскартылсын. Токтомго наразы тарап токтом чыккан күндөн тартып 10 күн ичинде ишке чыгарып сотуна апелляциялык тартипте танууга укуктуу. Тажибек кызы сот сиздин кыймыл аракетиңизде укугунун курамы жок деп эсептейт. Ошол себептен сиздин ишиңиздин өндүрүшү кыскартылды. Эл мына адилеттүү чечим кылды деп соттук мактап баштаганда Темиров Лайф жана айтайт десе биздин жааматты 16 январда таңкы саат 6 чамаларында МВДнын 10 бөлүмүнүн кызматкерлери одноразовый маски шоу башташты. Макул эмне болуп атат, мага айтып коесузбу? Өзү билет, окуту Жарышсыз бизди. Там масса... Адвокат барбы? Адвокат пока жок. Сау Айтабы? Сүйлөбөй тур пока адвокат келмейинче. Шектүү деп ошонтип азыр алып келатсак, эртең саат 6 жарым. Шектүү эмесми? Эме свидетель катары, мен ошо свидетель катары алып келип жатышат. Нурсултан Жанбеков, адвокат келет бизге. Адвокат откатывали? Эң кызыгынын баары алдыда мамлекеттик телеканалдарды МВДнын ичине алып кирип, интервью берип узатып, жеке телеканалдарга жооп бербей, эки тарапка бөлүнүп, МВДнын пресс-службасы менен мышык чычкандай эле кубалашмак оюн башталат. Регистрация кылбай эле киргизбедиңерби? Бар ма киресиңби? Медиа орда бизге калай кире албайбыз ошол жерге. Жок, ошону чечпеген. Ким пресс-службадан чыкпады? Ким чыкты? Чыккан жок бизге. Чыгып болса эле бияктан элдер кирип чыгат да. Жаңы эле бичерде пресс-служба турган МВДнын. Арт жагынан
журналисттер менен чогуу киребиз десек киргизбей коюшкан, анан аларды кайра чыгарып алдыңкы коду менен киргизебиз дешкен. Эми КТРК тиякчакка өтүп кетти. МВДнын алдына келсек, МВДнын пресс-службасы ушул жерде бизди көрүп кайра качып кирип кетишти. Ассалому алейкум, Тилек байке. Бизге Жок, силер азыр КТРКга берген аткан турбайсыңар, кирбеди. ЛТР кирип чыкты. Аларга берип атасыңар, эмнеге бизге бербей атасыздар? Бүгүнкү Темиров Лайф командасынын полный сотрудниктерин задержание кылганыңар, анан жана обыск кылган үйлөрү бар. Бул иш боюнча толук пресс-релиз бардык массалык маалыматтар разведкаларына таратканбыз. Жалпы амалдагы разведкалардын бардыгында маалыматтар берилген. Ошондо деген азыр бул жерде мамлекеттик телеканалдарды киргизип туруп анан кайратын чыгарбайт да. Телеканалдар эч ким кирген жок, эч ким чыгарган жок. Биз видеого тартып фиксацияга түшүп болот. Алар балким башка маселе боюнча киришкен. Жок, ушул маселе боюнча кирген. Ушул маселе боюнча тартып атышат да азыр основной. Бывший сотрудник Темиров Лайфтарды дагы эме. Анысы аз келгенсип, 10-чу отделдин кызматкерлери биздин офистин ичине кирип алып, Махабат Тажбек кызын адвокаттардын ичине киргизбей, түзмө-түз мыйзамды бузушту. Же мыйзамды бузуп жатышканын билбей калышканбы? Адвокатами нужно проводить обыск, это все незаконно же будет потом. Махабат пусть сама скажет, что она отказывается. От адвоката вы отказывались? Дагы бир жагдай, биздин жетекчинин адвокатын МВДнын ичине киргизбей 1 саат сыртта кармап турду. Бул жерден дагы МВДнын аша чапканы болду. Бизде мындай да, жана тинтүү жүрүп жаткан жерде айткам, себебинде бул жерде кириш үчүн жерде экинчи клубу болгон ордерлер жанагындай пропуск бере турган бюро бар. Бюродон барып туруп тергөөчүгө чалат, тергөөчү жооп берсе анан киргизет да. Бул эми конституциялык укуктары чектөө болуп эсептелет да. Азыр тилекке каршы кирип сурадык, сурасак айтып атат, тергөөчү өзү жооп берсин, кайсы тергөөчү экенин билбейбиз. Бизге Байышев деп фамилиясын айтып, бирок телефонун билбейт экенбиз. Азыр телефонду таппай атабыз. Махабат боюнча эмне дей аласыз азыр? Эчнесе дей албайбыз, биз адвокат катары кире элекпиз, кире албайбыз. Тинтүүсүнө кире албай атабыз. Азыр эмне кайсы берене боюнча, кайсы мыйзам боюнча дагы эмненин негизинде экен дагы такыр маалымат бере албайбыз. Себебинде мен адвокат катары кире элекмин. Ошентип 11 журналистти кармап алып келишкенден кийин аркасынан кимди кармап келишти десеңиздер, Улан Ниязбековдун эл алдында маскасын түшүрүп салган, криминал менен достугун ачыктап таштаган, контрабанданын атасы жана рекетерлердин башчысы экенин ачыктаган Алексей Гавриловду кармап келишти. Бирок 3-4 сааттан кийин Гаврилов Алексей жактоочусу менен чыгып кетишти. Азыр эмне берене боюнча болуп атканы түшүнүксүз. Бирок азыр биринчи күбө катары сурап атышат баардыгын. Ошондуктан азыр толугу менен мындай көп белгисиз болуп атат. Азыр баардыгын жана мен өзүм Facebook баракчама чыгардым. Баардыгын азыр пока батырышты. Азыр определенный мындай кайсы берене койгонун билине элек. Ал еще пока билине элек. Азырча пока билине элек. А Гаврилов эмнеге чакырыптыр? Гавриловдук эч кандай тиешеси жок экен. Бул журналист эместиги тастыкталды. Андан тышкары Гавриловдун өзүнүн инвалидный карточкасы бар, что он сахарный диабет бар. Ошондуктан Гавриловду койбойт. А поверди? Пока еще калган 10 тең олтурат. Канча убакытка тең болсун мүмкүн? Анын канча убакыт болорун мен толук менен айта албайм, бирок балдар баарыңарга силерге барыңарга салам айтып эди, баары рахматын айтышты. Кечки саат 8 чамаларында журналисттердин адвокаттары бирден чыгып баштады. Бул жерде эми жаңыртыга чейин иш козголгон экен Темир Лайф боюнча. Темир Лайфты мурда иштеп кеткен журналист катары айып тагылып атат, азырынча шектөө катары кетип атат. Поэтому өзү эмне деп атат? Жана иштебегенде канча болду? Темир Лайфта жарым жыл болду. Жарым жылдан бери иштебейт. Эч кандай бул действительно мындай материалдарга аралашкан эмес экен, шахтаттарда эч кандай аралашкан эмес. Тиешеси жок бул иш. Бир дагы бир негиздери жок. Сөйдөгенде болгону өздөрүнүн жанагы экспертиза, лингвистикалык экспертизаны таянып сурат, дагы лингвистикалык экспертизаны бизге көрсөткөн жок.
Тергөө бир 18-ден ашык, адашпасам 18-ден ашык тергөөчүлөр тобу менен тергөө амалдары жүрүп атат. Ошентип биз менен мышык чычкан ойногон МВД 11 журналистти кайсыл маалда МВДнын кайсыл тешигинен ИВСке чыгарып кеткенин журналисттер түшүнбөй калды. 17 январда ИВСке 11 журналисттин адвокаттары келип, 48 сааттын ичинде сотко алып барышат. Ошондо сотто алдын алуу чарасы караларын билдире башташты. Кече 11 журналистти кармап кетпеди, ошол боюнча эмне деп атышат? Азырынча бардыгына Кыргыз Республикасынын жазык кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-бөлүмү менен бул массалык башаламдыкка чакыруу беренеси менен айып угузулуп, бүгүн баш коргоо чарасын тандоо үчүн сотко алып барышат. Бул сотту азыр күнү менен кечкен ачат да ошондо. Себеби дегенде 48 саат мөөнөтү бар да кармаган. Ошонун мөөнөтүнүн ичинде, ошонун үчүн күнү менен болсо дагы чечиш керек да. Жерден Махабат Тажыбек кызына анан Айке биздин коллегага не деген эме Тажыбек кызы Махабатка жана Бешекеева Айке жарандарга ошол жана айтып кеткен 278 берене кылмыш жаза кодексинин 3-бөлүмү менен массалык башаламдыкка чакыруу беренесин коюп атат. Биз кече МВДдин алдында саат 12ге чейин турдук да, качан алып чыгат деп, жана көрсө бир-бирден чыгарып кетишти да. Бир-бирден эми алар өзүнүн баягы купуя немеси болуш керек да, кызматтык. Алар биз ал боюнча маалымат бере албайт экен. 1-май райондук сот мактаган кыз тойдо осурат болдубу? 11 журналистти паровоздо эле биринин артына бирин 2 айга камакка чечим чыгара баштады. Жодар, жакшы эле бар. Жодар. Жакшы баары. Не журналисттик ишмердүүлүк үстү эле баары. Не чечим кылды? 13-мартка чейин мыйзам ишин кылыш керек эле. Азап, не ой, соттун чечими кандай? Жүкем не дейт? Не деди? Соттон не чечим? Макс не дейт? Акыл не дейт? 2 айга кирдиңби? Акыл, держитесь. Против беззакония и произвола, против коррупции. Койгон ап бойча не дейсиң? Это абсурд. Абсурд. Не согласен. 2 айга. Койгон айыптар үчүн не дейсиң? Макул эмес мен. Демек сен окусаң. Кайсы берене менен коет ата? Бүткүн эле келет да. 273. Массалык башаламандыкка баягы. Азыр эмне беренени алмаштырдыбы? Ооба мен. Кайсы алмаштырып атат? Айыпталуучумун да ошондо. Катыштыгы бар да ошо. Массалык башаламандык кылууга катыштыгы бар. Эми жанакы экспертизасын окусаң эми бүткүн эле келет эми. Эми жумак. Айтор 11 журналисти ИВСте 14 күн кармап отурушат. 14 күндүн ичинде эмне жөндө сурап жатканын Болот Темиров өз кайрылуусунда айтып берди. 16 январдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 11 кесиптешибизди убактылуу кармоочу жайда кармадыңар. Негизи ал жерде 2 күндөн ашык кармалбаш керек болчу. 12 градус орточо температурадагы муздак шарттары жок камераларда көп күн кармоого болбойт. Ал жакта күн сайын аларды 2-3 сааттан адвокатсыз эле суракка алып, коркутуп, шантаж кылып жатышты. Тинтүү учурунда Махабат экөөбүздүн балабыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тартып алышкан. Эми болсо убактылуу кармоочу жайда Махабатты балабызды балдар үйүнө өткөрүп беребиз деп коркутуп жатышат. Силер фашисттерден да жамансыңар. Муну билгиле. Силер биздин журналисттерден эмнени сурап жатканыңарды, мыйзамсыз тартып алган техникабыздан эмнени издеп жатканыңарды билем. Силер бизде жок маалыматты издеп жатасыңар. Ал маалымат бизде жок жана эч качан болгон эмес. Силер алардан президенттин уулу Рустам Жапаров Өзбекстандын криминалы менен бир дасторкондо отурган сүрөтү жөнүндө сурап жатасыңар. Массалык маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө караганда,
Сүрөттөгү адамдардын бири декабрда Өзбекстандын ички иштер министрлиги тарабынан камакка алынган. Ал эми 1 айдан кийин бул сүрөт социалдык тармактарга пайда болгон. Эми айтсаңар, биздин буга эмне тийишебиз бар? Силерди коңшу мамлекетте да жаман көргөндөр бар экенине ишене албай жатасыңарбы? Же эмне? Баарын журналисттерге шылтап коюу оңойбу? Темиров Лайф айтайт десе командасы фейк аккаунттар менен кызматташпаарын жана кызматташканга дагы кызыкчылыгы жок экенин түшүнбөгөн Садыр Жапаров баласы Рустам Жапаров өзбек Крим төбөлдөр менен түшкөн сүрөттү биздин мурда иштеп кеткен жана азыр иштеп жаткан кызматкерлер таратты деп ойлоп алганбы? Айтор Жапаров биздин балдарга жала жаап Кыргызстанга башаламандык чыгарган атышат деп туткунда кармап отурат. Мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке президентке жана УКМКнын төрагасы катары эмес, кара мүктөс бандиттер деп кайрылам. Биздин иликтөөчүлүк, журналисттик ишмердүүлүгүбүздү токтотуунун бирден бир жолу. Мурдагы жана азыркы 11 кызматкерибиздин айыптарды алып салып, кылмыш иштерин жаап, аларды кое берүү. Ошондой эле алар бандиттик түшүнүктөр эмес, мыйзам иштеген өлкөдө коопсуздукта болооруна көзүм жеткенде гана мен Кыргызстанга учуп барам деп сөз берем. Ошондо мага каалаганыңарды кылгыла. Ага чейин мен силердин мамлекетке каршы кылып жаткан иш аракеттериңер тууралуу иликтөөлөрдү жарыялай берем. Ишенип койгула. Мыйзамсыз иштерди кылып жатып, силер ушунчалык көп издерди калтырдыңар, таап алыш оңой эле. Мен эл аралык инстанцияларга жана уюмдарга кайрылып жатам. Чынында бул камоолор менен эки дос журналисттерди барымтага алды. Жана алар кордоолорго, кыйноого, коркутууларга жана шантажга дуушар болушууда. Эгер силер буга азыр реакция кылбасаңар, Кыргызстанда 1937 жылдагы Советтер Союзунда болгондогудай репрессиялар башталат. Өзүңүздөр билгендей Темиров Лайф айтайт десе жааматы атка минерлердин мыйзамсыз байыгандары, туугандары кайсыл кызматта дипломсуз жоготурат жана кантип байышканын кыргыз элге ачыктап келет. К примеру, фонд Айгуль Джапаровой «Эне балага терек», где она получает миллиарды сомов от китайского посольства. Такие деньги таким организациям, как наша, даже во сне не снились. И если даже собрать все гранты, которые получают все СМИ Кыргызстана, то все равно это будет мизер по сравнению с этой суммой. Аны декларация деп атайбыз. Ал жерде атка минерлердин эмнеси бар экендигин көрсөтүшөт. Кыймылсыз мүлк, унаалары, бизнес жана башкалар. Бирок мамлекеттик кызматкерлерден кимдир бирөө мүлкүн, бизнесин көрсөтпөсө же көрсөтүүнү унутуп койсо, бул мыйзам бузуу болуп саналат жана тиешелүү органдар тарабынан текшерүү үчүн себеп болушу мүмкүн. Бул сүрөттөрдөн ок атууларга учурган кыргыз жарандарын автоунааларын көрүп турасыздар. Кандай жагдайда атылган, ким аткан деген суроолорго жооп издеп көрөлү. Интернетте тажик аскерлерин тоодо жайгашып, жол тарапты көздөй ок чыгарып жаткан видео тараган. Андагы кадрларда тажик аскерлери тоонун үстүнө жолду бутага алып, алыста турган автоунааны аткылап жатат. Бул Чорук айылынын четинен өткөн жол, өтө бийик эмес, дөңчө. Дал ушул ыңгайлуу позицияны ээлеген тажик аскерлери автоунааларга мөндүрдөй ок жаадырышкан. Видеонун авторунун айтымында алар ыңгайлуу позицияны ээлешип, кыргыздардын жолун тосушкан. Автор үстүндө снайпер турганын, бир адамды өзү атып өлтүргөнүн мойнуна алат. Мээрим Акматованын жакын төркүнү же болбосо президенттин кезектеги дагы бир кудасы учурда жогорку кызматты ээлеп турат. Бул адамдын аты жөнү ким? Ээлеген кызматы кандай? Аны иликтөөчүлөр кантип таптык? Чогуу карап көрөлү. Биз менен болуңуздар. Бул Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматовдун өмүр баяны. Ал Ысык Көл облусунун Дархан айылынан болот. Акматов Алмазбек Шаршембиевич Мээрим Акматованын атасынын бир тууганы. Мээрим Акматованын атасынын аты жөнү Акматов Черик Шаршембиевич. Бул Акылбек Жапаров күндөн күнгө кыскандан кысып эле баратууда. Эптеп эле ишендирип калпын айтып, элдин көөнүн өзүнө каратууда. 30 жылда жетпеген өнүгүүгө акыркы 2 жылда жеттик дейсиң. Ар бир айткан сөздөрүңдү угуп жатып, кирээрге тешик таппай жертик дейсиң. Садиктеги балдардан тамак аяп, жатасың да өнүктүк деп жар саласың.
Качан билип сезип жана түшүнөсүң карапайым ата-эненин сарсанаасын. Ошол бир баланы садикке киргизем деп жүргөндөрү бар, тытынып бир сом таппай, садиктин акчасын төлөймүн деп жүргөндөр бар, жумуш деп күн-түн таптай. Эгер чындап өнүккөн болгонуңда тийбейт элең балдардын тамагына. Ошол эле жарандык активист, министр, депутат, президент ким болбосун аларга мүнөздөмө берилет. Программага алардын коом алдында талкуу жараткан окуяларын алып чыгабыз. Ошондогу сүйлөгөн сөздөрү менен иш аракеттери мыйзамдык, моралдык жактан кандай болгонун айтып беребиз. Ал үчүн психолог, юрист жана башка эксперттер тартылды. Көпчүлүктүн тандоосу менен бүгүн биз президент Садыр Жапаровдун жүрүм-турум адаттарын алып чыгып талдайбыз. Энергетика министри Таала Ибраев Ширшов менен байланышы бардыгы айтылып келет. 2009-жылы ошо Ширшов менен сиз иштеп атканда, ушундай кайталанганда свет өчүрүлөр. Ошондой эле Ширшовдун мурдагы айдоочусу Сатыккан Талант Иманов инвестицияларды тартуу агенттигин жетектеп отурат. Талантбек Иманов Ширшовдун үйүндө жашайт. Өзүңүздөр көргөндөй аткаминерлер элдин көйгөйүн чечпей эле өздөрүнүн бала чакасынын былыктарын ойлоп, тууган тушкандарын, байлыктарын коргогондору өкүндүрөт. Журналист деген эмне? Бул карапайым эл менен бийликтин ортосундагы көпөрө. Журналист маалыматтарды дыкаттык менен текшерип, анан элге жарыя кылат. А жанагы фейктер тараткан Рустам Жапаровдун сүрөтүн журналисттер эмес, Садыр Жапаровду тегеректеп жүргөн эле адамдар кылышы мүмкүн. Эгерде айтылган сындарга чыдабаса, өзүнүн байлыгын көргөзгүсү келбесе, балдарын, туугандарын тыя албаса, аларды башкара албаса, анда тынч эле үйдө же элдерге окшоп ош базарда картошка сатып отурбайбы? Акыры айтарым, 11 журналист силерде бийликте отурбайт, жана элдин акысына кол салбайт. Жөнөкөй карапайым адамдын балдары. Азыркы кылып жатканыңар акылга сыйбаган иш. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла демекчи, биздин 11 журналистке боштондук. Кызык жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Чагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.